Мына азырдагы Нуржигит деген кыргыздын Нукура аты, мына Нуржигит Кадырбеков. Нуржигит сонун ат. Эмне үчүн анан буну дагы арабча же башкача коюшубуз керек? Сөз Нуржигит мырзада. Рахмат, урматтуу төрага. Булай аябай маанилүү мыйзам долбоору. Негизи биз арам деген эмне экенин негизи түшүнүп алыш керек да. Арам десе эле мындай кыска, анан куурт түшүнөбүз. Арак менен чочконун этин түшүнөбүз. Чындыгында уурдап тапканың арам, алдап тапканың арам, коррупционерлердики бул чылгы эл арам. Ошол эле мошенниктер азыр аябай көбөйдү, шылуундар, алардын тапкандары бүт арам. Ошол анан дагы бир нерсе бар да, жөнөкөй эле нерсе. Тойго, дасторконго сени жалгыз чакырса, өзүңдү жалгыз чакырса, чакырылган кишини ээрчитип келсең, ошого да берилген тамак арам деп кыргыздар ушундай айтышкан да. Ошон үчүн арамды кимге бересиң? Балаңа бересиң. Балага берсең, эртең ташпор чыгып калса, мерез чыгып калса, акмак чыгып калса, кайрымсыз чыгып калса, өзүңдөн көр. Анткени арам адал бул баланын талим тарбиясына өтө таасир этет. Бул бабалардын сөзү, мына азыр кыргыздын наркын нашлын айтып атпайбы? Ушул багытта дагы бир түшүндүрө турган иштер керек болот. Анан экинчиси, ушул базарда туруп алып, арамды адал деп саткандар бар да. Эң арамдын арамы ошол. Арамды арам экенин билсе албай коет, бирок арамды адал деп туруп алдап сатып атат, адамдар ишенип алып атат. Бул эки жакка тең зыян, бул ден соолукка да абдан зыян. Туя кырчынын бир сөзү бар экен. Кыямат жакын калганда дейт, ыйманды билбейт жакының, жеңил ой болот катының, омбуга кетет ойуп берип, табам деп үйдүн татымын, арам тамак ичип жеп, ажырайт эстен акылың деп. Ушул сыяктуу бир туура талим тарбия аябай керек болот экен. Анан мен дагы бир алымдын айткан сөзүн угуп калдым, Чубак ажекенин айткан сөзү бар го дейм. Азыр Кыргызстандагы чыккан эттерге караганда Австралиядан, Бразилиядан келген эттерге ишенген жакшыраак деп. Анткени ал жакта сиздер айткан стандарттар бар, текшерүү системасы абдан жакшы, экспортко чыгып атканда абдан так диагноз коюп берет экен. Ошон үчүн аларга ишенсе болот дейт. Ошол жакка барып дейт мусулмандар, жер алып алып, мал өстүрүп, адал стандарттар менен эттерди даярдап туруп дүйнөгө экспорттойт экен да. Анан мен бир сунушум бар. Азыр баратсаңыздар, бала бакчалар турат. 24 саат бою балаңыздын кандай жүргөнүн видеодон карап турсаңыз болот деп. Азыр эми адал деген жөн эле сертификат берип коюп атат. Тигилер барганда көзүнчө ошол стандарт менен союп коет. Кеткенден билген кылып атат да. Анан бир мындай жабыштыра турган кагазды чыгарып коюш оңойлуу болуп атпайбы? Ошон үчүн ошондой бир элдин бардыгы ишенип бетин алып аткандарды 24 саат бою видео камера менен карай турган механизмдерди ойлоп тапса болобу? Ошолор киргизилдиби? Мына мыйзам долбоорунда барбы? Ушуну айтыңыздарчы. Ар бир адам кирип көрө алгыдай болсун. Биз уже бул боюнча токтом иштеп чыкканбыз, Нуржигит Кадырбекович. QR код системасы боюнча отслеживание полностью электрондук түрдө жүргүзүлөт да. Азыр мыйзам чыккандан кийин ошол буга чейин иштеп аткан токтомдордун баарын инвентаризация кылып туруп, анан кийин мыйзамга ылайыктап кайрадан жасайбыз. Сиз айткан маселе туура, негизи азыр эми санариптештирүү эмесине келгенден кийин баарын ушу санариптештирсек туура болот да. Рахмат. Ошон үчүн ушуларды карап коюңуздарчы. Технологияны санариптештирүүнү колдонуш керек. Анткени адамдар ишендиби, ошого жараша тигилер дагы мындай кыянат кылбаш керек да. Негизи 4 нерсе башка балекет алып келет деп коет. Ошонун биринчиси арам жеш, экинчиси жалган сүйлөш, үчүнчүсү жаман кулук мүнөз, төртүнчүсү аманатка кыянат кылуу. Ким эгерде арамды адал деп сатып атса, бул аманатка чоң кыянаттык. Ошого бир жакшы механизм биз колдоп беребиз, бирок мен айткан сунуш эске алып коюңуздар. Урматтуу төрага дагы бир жолу чоң рахмат.